Атамдын бир туугандай болгон сахнаны тапкан бир тууган иниси. Кыргызстанга эмес, Орто Азияга белгилүү куудул, юморист, сатирик, супер куудул алсыздар. Сүйгөн сиздер күткөн, мен сыйлаган инсан. Сиздердин дүкөрөн колчаңыздар сиздердин алдыңыздарда Тынар Курбаналиев. Акем. Тынар Курбаналиев акем. Рахмат. 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 Тияқтан менден башқалар да бар, ичип кетпесин акырында. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Элмурат, молодец. Ушул концерттин уюштуруучусу ушул Кубаныч акебиздин туң уулу Элмурат Миталиев деген инибиз. Элмурат, сага ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Атаңа ушундай кызмат кылып атасың. Сен атаңа кандай кызмат кылган болсоң, уулдарыңан, кыздарыңан ушундай кызматты күтөр, Кудай буйруса, ушул атаңа кылганды балаңан көрөсүң, ичиңе ийгилик болсун. Анан бир сага бир кеңешим айтып коеюн. Бул эми сахнага аралашкандан бери мындай популярдуу болуп чыга албай бир аз кыйналып жүрөт. Мындай негизи сахнанын сыры мындай экен. Санжар акең бар го, Бердибеков. Санжар акең дагы Манас кетирүү кезинде сахнада жүрчү болчу да, бирок эл жакшы тааныч эмес. Ана Манас аке өлгөндөн кийин аябай популярдуу болгон да. Эми атаң менен мамилеңганда аны мен билбейт экен, бирок аялың айтып койсоң, аял өзү бир жаңсыл кылат. Чачы мына Санжардын, Каныбек Рахман экенин баласы Разык да. Көрдүңбү? Да, убакыт бар экен. Киде бар да. Так что ойлон. Колчак маңызда, Элмурат Миталиев. Тынар Курбаналиев акем. Рахмат, мен ушул атасынан кийин популярный болгон балдардын бир бияка чакырып, Каныбек Разыков сахнада келе калган экен. Атаң мен үшін сахнага алып чыгып, аябай үшін кол чаптырат эле да. Так что атаң карызынан кутулдум экен, болду мынакей. Разыктар силер мен аласа бересем жок, болду. Ушинтип чакырып эле койсоңуз карызынан кутулуп калган болосузбу? Атам раматылык айтканда, балам, ушу өлөрдөн алдын айтты эле да. Мага звонок этип, балам, муну торпокту сага таштап кетип атам, карап жүр деп. Мени сага таштап кетти эле. Ооба. Катындарын кимге ташлаганын айтпады эле сага. Кол чаптырып койдум, кол чаптырып койсом эле кутуламбы дейсиз да? Дейсиң да, анан эми анда болосо атаңа окшоп 5-6 катын алып берейин дагы, болошондо кутуламбы ана. Жо, азыр Тынар ака мен сүйүнүп атам, молодец, мына Элмурат Миталипов, молодец, мына атасынын 60 жылдык юбилейин өткөзүп, аракет кылып, чуркап жүрүп, сонун кылып өткөзүп атат. Мен дагы Бишкекте бир жыл мурун атамын эскерүү концертин өткөрдүм. Ошол концерттин башында Тынар ака өзү туруп, мага оң кол болуп ушул басукам деп мени ээрчитип, колман жетелеп, ак үйгө алып барып, депутаттар менен тааныштырып, чакыруу билеттерди таркатып, сонун кылып өткөрүп берди. Ушул Тынар акеге ушул оштук туугандардын алдында бир ыраазычылык билдирип коеюн деп атам. Анан эми
Тынар ака, эми бул ким эрте кетет, ким кетет билбейм го. Сиз дагы көзүңүз өтүп кетсе, мен дагы балаңыздын колунан жете элем ака. Ак үйгө алып барып сиздин эскерүү кечеңизди өткөрөм ака. Көз өтүп кетсеби? Мунунча чоң көзүн өтүшү кыйын го дейм. Бул көздү уктатып кайра ойготконго 1,5 саат убакыт кетет экен. Бүгүн сонун күн экен ака. Кубаныч Металипов Айша атамын, маңайым Айша ата болот. 60 жылдык юбилей кечеси. Негизи Тынар ака сиз жакшы билесиз. Атам ушул Бешилик театрын баштаганда биринчилерден болуп ушул Кубаныч Металипов Айша атам келген. Негизи ушундай болгон. Бешилик театр ачылып, биринчи жыл Кубаныч акебиз, Металипов, Сагын Орозов деген агабыз бар эле, Кызылкаядан Аваз деген акелебиз бар, ушулар келген. Анан кийин мени негизи Бешиликке келип кошулуп калышыма Ака, ушул кишини чакырайынчы, көзү чакырып тирүү го. Кубаныч Металипов бүгүн кечен Кубаныч Айша келиңиз. Кубаныч аке келиңиз. Мына. Мен Бешиликке оператор болуп келдим, аппарат коем, свет коем. Анан булар күндө сахнада ойношот, мен күндө карап отурам. Анан бирок ал кезде тартип катып эле, Рахман ага ушундай кат тартипти кармайт эле. Ким ичкен болсо, группадан кетет эле, составдан кетет эле. Анан ошентип эле бир күнү концерт коюпсак, жаңарыкка барганда Кудай жалгап пешенеме ич берди. Өзүм 2 күн ич берди азаматым мана. Ошентип Кубаныч аке группадан кетип, Кубаныч акенин ордуна келген мен. Кол чаап койсоңуздар. Тынар Кубаныев. Кубаныч аке, мен азыр кыргыздын бир ушундай бир кызыктай бир адаттарыбыз бар да, эч бир кыйынды деп айтпайбыз да, ушундай адамдарыбыз да. Биздин оштар айтмакчы, кыйынды деп там беришти билиш керек. Мен азыр залда, сиз бул жакта сахнада ойноп атканда мен тегде бурчта отурдум. Бүгүн концертте мына ийиңиз отурат, республикабыздын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков деген дос отуруп, кол чаап коюңуздар ошол жерде. Гүлжигит, мынакей, залдасыңбы? Мынакей. Буда кичине кенеме ордунан турганы менен отурган айырмасы жок, билинбейт да анан. Мен ошол жерде Кубаныч аке сиз тууралуу Гүлжигитке айтып отурдум. Кыргызстанда канча куудул болсо, ошол куудулардын арасынан эң мындай энергичный куудул мына ушул киши. Мен ушул кишиге баа берем, там берем аке сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Анан мен айттым эле, ушу Кубаныч акеде ушу менин багыма ушу группадан кеткенине бир качымшым карызмы, ушул алып беришим керек, чай беришим керек дедим. Мен ошо чайды эртең куюп берем, анан качымшымды эртең алып берем, бирок Каныбек жанагын алып келем. Жанагы таппай коюп, азыр тойдон келаттым эле. Алып келе бер да, чапанды алып келе бер. Сен каяктан алып келгениң алып келе бер да. Эл билсе деле Кубаныч аке баары бекер болсо кийбер. Эптеп. Мына Кубаныч аке неме? Каныбекке өткөндө кайнагасы кийгизген экен, Каныбекке чоң келип калыптыр бу. Кишин недомный кылма кийип алың, сизге кичине келип калса кайрап кетишке туура келет турат. Кол чаап коюңуздар, Кубаныч аке. Карабаңыз, Кубаныч Металипов, Каныбек кол чааларыңызды коюңуздар. Рахмат, жакшы отурасыздарбы, маанаңыздар жакшыбы? Бүгүн ушу залда жалаң ушул сатира, юморду сүйгөн адамдар келиптир. Мен байкадым, негизи биздин концертке ушул сатира, юморду сүйгөндөргө 35-40 жаштан өйдөнкүлөр кирет да. Ушул 35-40 жаштан өйдөн көрүүчүлөр кирет. Мына 35-40тан ылдыйкылар келбейт бизге. Мына бүгүн залда бар 30дан ылдыйкылар. Сен деле апаң менен келдиң, болбосо келбейт бачы. Кызыңызбы? Айттым го, апасы менен келди. Бул 30дан ылдыйдагылар концертке келет да, мына биздин концертке келет да, ушуна кирип, апасын отургузуп кой, өзү телефондо отурат чукур. Наркы менен жазышат. Каяктасың десе концерттемин дейт. Кимдин десе билбейм дейт. Тааныбайт да бизди урганы бар булардын. Бирөө сүйлөп атат го, ким нарак десе билбейм, тажик окшош бирөө чыгып сүйлөп атат дейт мына. Bular berkinday konsertga raza kiradi. Alvarsdi, meni vasdi. Bizdin konsertga jalang o'shalar. Hozir Shaqira Jazirda o'tganda mine o'tirgan akalarimiz,
Қоша қырдашып отырыңыздар. Негізі концерт ушундай болгон жашта мындай қоша қырдашып илгери ушундай экен го. Ырысбай акелер, Засан акелер даганда ушу қоша кырдачы кесилер. Зейнеп Шакеева апаларыбыз да қоша кырдачы кесилер. Азыр қоша кырдайын десең, ырдамактын укканга жетишпейсиң азыркыларды. Тез эле өтүп кетип калат. Чабып өткөн боюнча эле. Ал Шакыр эжерди атканда байкап отурун залда эркектер анда Қоша, Шакыр эже менен Қоша. Мен байкадым, тешиктен карап турам да. О жерде Оңу жерде тешик бар. Тамеки менен тешик коюшат биздикилер. Атайын, аны силер билбейсиздер. Аны биз өзүбүзгө керек. Эмне керек айтайлыбы? Ошо тешиктен карайбыз, канча сомдук адам келген мындай карашы. Карап отурган жерде мына залда атабыз отурат. Ата канчадасыз жашыңыз? А бечара бояң укпай деле калыптыр бул ошо. 65 мынаке, ха? Шакыр эжебиздин, сиз Шакыр эженин күйөрмандар да, ошо тешиктен карап отуруп, Шакыр эже чыкканда ошо караган. Жанында аккордеон ойноп атабы, бубин ойноп атабы, урмам ойногон жагаларды кара. Шакыр эжеме карап. Адамда кыял күлүк да, ой күлүк го. Шакыр эжем карап отуруп, Шакыр эжеден 2 балалуу болуп калды мына сакал. Эркек кишинин кыялы ушундай да. Эркек киши кыялы ушундай. Мындай көчөгө чыкканда дагы эркектер мындай үйдөн жана кыргызда макалар го, эркек үйдөн 7 кадам чыкканда бойдок дегендер го. Жок, биз уже чыгып келатканда бойдок чыгабыз үйдөн. Любой эркек ушундай. Үйдө жүргөндө ушундай настроение дүңгү жөдөн көчөгө чыгып эле бирөө жарымда көрсө эле. Жизнь радостный жашап калат го, ошону менен бактылуу болуп эле. Эркек ушунчалык болуп калат экен. Караоке барат го, эркектерим секиранды айтып берейин жеңелер. Үйүңөрдө эле калбылап серьезный боло берат булар, мен айтып коеюн. Жакында караоке барсак, бир нерсе алган барып калсак, чоң-чоң эле браттар кирип калды. Бизден улуу акалар билер менен кирип караоке. Тааныйм алар деп. Өмүрү колун оозуна салып ышкырган эмес алар ырдамак турсун. Кошоматты карап кой. Жанында 2 кыз раса ырдап атса, ошо 2 кызга ошолор ырды билбейт эле. Отурат ошо жерде. Аял киши сезимталуу болосуздар да, мындай той-пойго барганда да мындай байкасаңыздар, аял киши мындай тойго келгенде өзгөчө көз караш менен келесиздер го. Тойго кирип келат эле эмне кылат? Да, столдун бетин карап өтүп кетет. Уже ичинде санап баратат да, канча түр салат турганын. Мына майонез салаттан экөөнү коюш, бирөөнү койсо болмок да, көрдүң? Ошол жерден ашык жесет чыгып кетет. Залга кирип олтурат, отурганда дагы бир сыйра көз жүгүртөт аял киши залга. Мындай кылып карап, жандагын дет. Тааныйт да тойдогулар тууганда. Махабаттын прическасы окшошпой калыптыр дейт, мунун кара. Десе биягында эмне дейт? Жаз күлө Айнура жеңен кафтасын кийип келиптир го дейт мынаке. Аял киши өздөрүнүн эмес, бирөөнүн канча кийими бар экенин билет обагын. Эркек байкуш менен эркек бизде парасы өлүп калганда. Şu talpanktal, bu erkek toyga barganda bilet kimin toyu eken o şerge. Ayal kişi toyga baratıp kançı jolu jasana aytayım mı? Kançı jolu güzgüden görüyor. Bunu üydögü güzgüden erkekti mi sakal alganda ele görünböse ata görünbeyt erkek andan. Şu eptep kaçsın bir giyettagi çıkıp alıp kete berет. Oşo toyga bargandan jappaysınsa iyinin aytpay bilen janada o şerden jabынан kiret. Parasat oşo da bizdiki. Ayal kişiniki, Şifanyerin güzgüsünden bir kanat eşik yaptırıp çıkıp aratıp koldukundan bir karanat Pirkoşka'ya çıkıp bir karanat çıkıp maşınan zadivitinden daha bir karanat ayal çıkıraç zadivitten erkek maşınadan zadivitten biriyle uçurda koldanat kaysbüsü de koldanat deyim mi? Maştan menen get baratını yoldan suluğuz ötketse o zadivitten bir karap kaldı şöyle boldu şeyden karap kaldı restorana girip gelatıp restoranın nemesinden güzgüsünden daha bir jolu karanıp gelet ayal kişi Mınake. Anan erkek kişi parasat жоқ. Kiret dağı o şerge barganda bilet kimnin toyuna gelgen. Düşünüksüzümden jеңилер ағы kirip кетет. Орурактар жана фуршет çalan жерде чурашырды. Ким өкүл атасын издеп, ошо стаканды кармош. Тойго кирип отурат да анан аял кишиндай тамак жегенде башкача мындай. Салат же анан суусундук же акыры жеңилден баштайсыңар го. Жок эркектик андай эмес. Алдынан эмне стресстен чыккан болсо полный урат. Неге чыккан болсо? Алдынан чыкканда полный доконца нык кылып урат дагы, корсактан нык кылып тойгозуп,
тишин чукуп, бирөөнүн катынын тиктеп атышат. Менин Албекке тигинден ачылып кетти мына дейт. Албек алса сен эшек такалап аттың деген адам жок ана. Аял киши. Жашоодордуңуздар башка да, жашоодоңуздар. Мына машина айдаганда дагы мына башкача го мындай сабырыңыздар укмуштуу аял киши мындай. Мына Ошко келген, Ошко. Аябай сагынып келем да Ошто. Мындай ар бир келген сайын жаңылыктар болуп турчу. Мында да аябай сонун жаңылыктар менен тосуп алып туруп, мен келсем, мына Обул больницанын чөбөскө чоң бассейн куруп аткансыңар, эмне аяр? Неме Ошто кышы менен отопление бербеди, биз шактарды кыйып жагып өрүсөңөр го муну эстебеди. Анан ошончо жана мэр айтат го, Оштар өбүшүп кетсеңер деп атат го. Анан үшүп аткан адам жакын турганда өбүшпөй эмне болот анан ошо свет жок ошондон. Башкача болуп кетир, ар бир көчөлөрүңүздөр, мына көчөлөрүңүздөр. Мурда Калилин көчө жана Запчасть базар бар го. Мурда ошо титирейт эле, бетип алышып калч титирейт эле. Мына сонун болуп калыптыр. Тизеге чейин жумшак лайкан былч өтүп кетип калат экенсиңдай. Жумшак. Эми жан келген мэрибизге Кудай ынсап берсин, колунан келиши аракет кылып аттыр. Эрте менен байкуш туруп алып өтүк жөн ушу шаарды аралап кыдырып басып берет. Ошентип иштесе болот экен да туурабы? Молодец, эми жаңылыктар көбөй берсин. Ошубуз мындан ары дагы өнүксүн. Мына кафе ресторандарыбызды, мынакей аялдар бир аз көбүрөөк мына кафе ресторандардын жолдун моюндагыларын алып өтүп берем. Чорный кассаны башка жакта ойносоңор деле боло берет чын. Аялдар касса ойнойт го, бир жумада канча жол касса ойнойсуңар? Эсептеп берейин, мынтет экен. Мынтет экен, бир жумада 7 күн болсо мынтет экен. Абысындар, классташтар, курсташтар, коллектив, кошуналар, эже сиңдилер, воскресенье, выходной, понедельник кайра кассага чыгышат экен дем алып бир күндө мынакей. Мурда Ошко келсең чайхананын бардык эркектер болот эле. Азыр любой чайхана болсаң ошо жерде жалаң аялдар бак. Эки тарелка, эки барлык менен эки крылышканы коюп ошо жерде кетке бак. Мурда чайханада жалаң эркектер эле. Мурда аялдар келет эле дагы, "Ами өлүң отурайын, эркектер бар экен, тур туралы" дейт эле го. Азыр наоборот болуп калыптыр. Азыр эркектер чайханага келеткен дагы, "Ама эне аялдар бар экен, тур туралы мерде" ошо жерде калдырат. Ошон үчүн аман болуңуздар айымдар, карыбаңыздар, арыбаңыздар, дүйнөнү сулуулук сактап турат дейт го. Дүйнөнү сулуулук сактап турган болсо, ошол сулуулук сактап турган бүгүнкү залда отурган ошол апаларым, эжелерим, карындаштарым сиздерсиздер. Кудай бекем ден соолук берсин. Баарыңыздарга бүгүнкү концертке дагы бир жолу куш келипсиздер. Кубанч экебизге чыгармачылык ийгилик, аманчылык болсун. Жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Рахмат келгениңиздерге.